أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ең бірінші Аллах Тағалаға шексіз мақтаулар, пайғамбарымызға салам салауаттар болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бұйырса бүгінден баштап намаздың фазилеттері жөнінде, намаз оқысақ қандай пайдалар бар, намаз оқымай қойсақ қандай зияндар бар бізге, мұны ошолор жөнінде сабақ баштайбыз бұйырса. Буга чейин көпчүлүгүңүздөр угуп жүрсөңүздөр керек. Имамдар жолуксаңыз эле же намаз окуган адамдарга жолуксаңыз эле намаз оку, качан намаз баштайсың деген нерселерди көп уксаңыз керек. Намазга бекем болуш ушул сыяктуу сөздөр көп угасыздар. Эми ушул намаз окуу деп атат. Намаздын бизге кандай пайдалары бар? Бизге бул дүйнөбүзгө, акыретибизге, биздин кулк мүнөзүбүзгө же башка нерселерге кандай пайдасы, кандай таасири тиет намаздын? Мына ошолор жөнүндө сабак баштап турабыз. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala Mo'minlar surasında şunu aytadi. Qad aflahal mu'minun. Mo'minlar iyilikке жетти deydi. Mo'minlar iyilikке жетти. Ebi qanday mo'minlar iyilikке жетет dese, allazina hum fi salatihim khashi'un. Alar namazların huşu huzu menen Allah Taala'dan korkup, Allah Taala'nın rayımını ümit kılıp okşat deydi. Vallazina hum anil lagwi mu'ridun. Жаналар өздөрүнө пайдасы болбогон, бул дүйнөсүнө дагы, акыретине дагы эч кандай пайдасы болбогон нерселерден баш тарткандар. Пайдасыз нерселерди кылбагандар. Биринчиси намаз окугандар да. Экинчиси пайдасыз нерселер менен алек болбогондар. Үчүнчүсү эми валладина хум лиззакати фаилун. Үчүнчүсү зекеттерин бергендер, башкаларга жардам бергендер. Валладина хум ли фуружихим хафизун. Андан кийинки төртүнчү сыфат бул өздөрүн жыныстык мүчөлөрүн, аураттарын арамдан сактагандар дейт. Ана ошентип бирактагы алдыда да айтат. Валлазина хум ли аманатихим ва ахдихим раун. Жана аманатына бекем болгондор, сөз берген болсо сөзүн аткаргандар дейт. Валлазина хум ала салаватихим юхафизун. Анан кайра да айтат. Жана намаздарына бекем болгондор дейт. Биринчиси намаздарын хушу хузу менен окугандар деди. Экинчиси болсо намаздарына бекем болгондор дейт. Мына ошолор дейт. Улаика хумул варисун. Мына ошол пенделер бейишти мураска алат дейт. Аллах Таала бул пенделерге бейишин берет дейт. Аллазина ярисуна алфирдауса хум фиха халидун. Эми бейишке кирген адамдар, ким бейишке ээ болгон болсо, мына ошол пенделер ал жакта түбөлүк болот. Түбөлүк деген нерсени элестетип көрсөңүз эми. Бул дүйнөдө 50 жыл, 60 жыл жашайсыз. Мисалы бир жакшы жыргал башыңызга туш келген болсо, канча убакыт болот бул дүйнөнүкө? Бул дүйнөнүкө өтө эле кыска. Мисалы бир нерсе сатып алсаңыз, телефон сатып алсаңыз, 1 ай кубанышыңыз мүмкүн. Машина сатып алсаңыз, 1 жыл кубанышыңыз мүмкүн. Үй сатып алсаңыз, 1 жыл, 2 жыл ушундай кубанышыңыз мүмкүн. Эми бул 1-2 жылдык, аш барса 5 жылдык, 10 жылдык ушундай кубаныч, бул дүйнөнүн кубанычтары. Ал эми бейиштеги жыргалчылык бул түбөлүктүү. Мына ошол түбөлүктүү жыргалчылыкка барууга, ошол нерсеге жетишүүгө аракет кылышыбыз керек. Бул дүйнөдөн баары бир өтөбүз. Эртең эле Аллах Тааланын астында баарыбыз жооп беребиз. Мына ошол бул дүйнөнүн эле аркасынан мал байлык деп эле жүгүрүп калбастан, ошол акыретибиз үчүн, бейишибиз үчүн, бейиште ошол сарайларды салып калууга аракет кылышыбыз керек. Бейиште деген биз акылыбыз жетпеген нерселер бар. Биз элестетип көрбөгөн нерселер бар. Мындай жакшы нерселер бар. Өтө жакшы нерселер бар. Бул дүйнөдө элестете албайбыз даже. Ал кандай нерселер экенин элестете албайбыз. Бейишке эң акыркы кирген, эң төмөн даражадагы болгон адамга бул дүйнөнүн баардыгын чогултат дагы, бул дүйнөдө канча байлык, канча жакшылык болгон болсо, ошонун баардыгын чогултуп туруп, ошондон 10 эсесин берет. Бейишке кирген эң төмөн даражадагы адамга ушундай жыргалчылыктар берилет. Эми пайгамбарлардын сахабалары, эми Аллах Таалага иман келтиргендер, жакшы амалдарды кылгандар, намаз окугандар, зекеттерин бергендер, башка ушундай сооп иштерди кылгандар кандай даражада болот? Аларды элестетип көрүү кыйын. Аллах Таала Кур'ан Каримдин Тоха сүрөсүнүн 132-аятында айтат. Вa'мур ахлака бис-салати вастабир алейха. Үй бүлөңдү, бала чакаңды намазга буйру, жана аларга сабырдуу бол дейт.
башка бирөөгө намазга буйруп аткан учурда алар окубашы мүмкүн, баш тартышы мүмкүн. Мисалы мына ошол же болбосо сизге жаман сөз сүйлөшү мүмкүн. Мына ошондой болгон учурда сиз аларга сабыр кылышыңыз керек. Ар бирибиз үй бүлөбүздү, бала чакабызды намазга буйруп, намаз тургузуусуна буйруп, аларга жардам берип, анан ошол нерсеге сабырдуу болушубуз керек. Уландысын айтат: "Ла насалука ризқа". Биз сенден рызкы сурабайбыз дейт. Балким рызкыны биз беребиз. Аллах Таала берет. Биз беребиз дейт Аллах Таала. Аллах Таала берет ар бирибизге. Биздин буга чейинки өткөн ата бабаларыбыз болсун, bundan кийинки келе тургандарыбыздын болсун, баардыгынын рызкысын Аллах Таала берет. Аллах Таала берет. Эми ошол рызкы деп эле пул акча деп эле жүгүрүп калбастан, ошол Аллах Тааланын аткан нерселерин, буйруган нерселерин аткарып кое турган болсок, ал рызкыбызга дагы жеңилдик болот. Мына ушул рызкыны ушул жака байланыштырып да, кимде ким үй бүлөсүн, бала чагасын намазга буйруй турган болсо, бунун рызкысы келүүсү дагы жеңил болот. Рызкысына береке болот. Ла насалука ризқа, нахну нарзукук. Биз силердин баардыгыңарды биз Аллах Таала рызкыландырабыз дейт. Вал акибату литтақва, жана акыбет, бейиштин жыргалчылыгы бул таква пенделер үчүн дейт. Пенделерге болот. Башка Бакара surasi 153 ayatda aytadi: Auzu billahi minashaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innalloha ma'as-sabirin. O iman keltirgenler, o mu'minler, Alloh Taologa ishonganlar, qiyomat kuniga ishonganlar, beyishte zoqaysan ishonganlar. Sizlar Alloh Taolodan sabırdуулuk менен жана намаз менен жардам сурагыла дейт. Бул дүйнө ушул төрөлгөндөн баштап өткөнгө чейин, бул дүйнөдөн өткөнгө чейин проблема, түйшүк, мүшкүл биздин башыбыздан айрылбайт. Негизи эле бул жашоонун баардыгы эле биз үчүн сыноо. Ар бир күнүбүз сыноо, ар бир минутабыз сыноо, ар бир секундубуз сыноо дажы. Эми ошол сыноо болгон учурда ар кандай абалдар болот. Кыйын абалдар болот, жеңил абалдар болот. Мына ошол кыйынчылыктардан жеңил өтүү үчүн биздин өзүбүздүн күчүбүз жетпейт. Биз бул сыноолорго сынып калабыз. Аллах Тааланын жардамы болбосо. Эми ошол Аллах Тааладан жардам суроо үчүн сабырдуулук менен жана намаз менен Аллах Тааладан жардам сурагыла дейт. Аллах Таала сабырдуулар менен бирге. Хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ас-салату имадуд-дин, фаман акамаха факад акамад-дин". Намаз бул диндин эң негизги түркүктөрүнөн дейт. Намаз бул диндин эң негизги түркүктөрүнөн. Кимде ким намазын тургуза алган болсо, анда динин тургузган болот. Анда динин тургузган болот. Эгерде намазын тургуза албаган болсо, демек дини дагы жок, динин тургуза албаган болот дейт. Мына ошол жактан дагы билсек болот. Бул диндеги эң негизги амалдардан экенин билсек болот намаздын. Башка хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат намаз жөнүндө: "Ла татрукухунна ва лау тарадаткумул хайл". Силерди ат кууп келаткан болсо деле, же ат тебелеп кетейин деп аткан болсо деле, намазыңарды калтырбагыла, намазыңарды өз убактында окугула дейт. Мына бул биздин канчалык маанилүү амалдарыбыз экенин билдирип турат бул жерде хадистер, аяттар. Намаз бул башка амалдар сыяктуу, орозо, зекет, ажылык сыяктуу, же башка амалдар сыяктуу эле бул жер бетинде парз кылынган эмес. Бул Исра Ми'раж кечесинде Сидратул Мунтаха деген жерде, Сидратул Мунтаха 7-чи асмандын үстүндө парз болгон. Сидратул Мунтаха деген жерде. Эми ал бул башка ибадаттардан, башка мойнубузга жүктөлгөн амалдардан айырмаланып, ушундай болот. Аллах Таала өзүнүн алдына пайгамбарыбызды чакырып, ушул намазды буйруп атат. Намазды буйруп атат. Эми бул дегени Аллах Таала ошол 7-чи асмандын үстүндө отурат экен деген мааниде эмес бул жерде. Ошол намаз бул Аллах Тааланын астында, өзүнүн астына пайгамбарыбызды чакырып, ушундай буйруп атат. Намазды буйруп атат. Башкалардан өзгөчөлүгү дагы ушул. Ал учурда Аллах Таала 50 убакыт намазды буйруган болчу башында. Анан ошол нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кабыл кылып, макул үммөтүмө үйрөтөм деп ошентип кайтып келип аткан учурда Муса алейхиссаламга жолугат. 6-чы асманда отурган болот Муса алейхиссалам. Анан ошол жакта Муса алейхиссалам айтат: "Аллах Таала эмне буйруду? Үммөтүңө эмнени милдет кылды?" дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "50 убакыт намазды милдет кыл" дейт. Ошондо 50 убакыт намаз сенин үммөтүң окуй албайт дейт. Мен Бани Исраилдин ичинде болгом. Алар адам баласы болуп тоң моюн, мындай эч кимге баш ийгиси келбеген, эч кимдин сөзүн уккусу келбеген ушундай пенделер болот дейт адам баласы.
мына Аллах Тағаладан ушул нерсени, намазды, 50 убакыт намазды жеңилдетүүсүн сура дейт. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра Аллах Тағалага айтат. Аллах Тағаладан суранат, ошол намазды бир аз азайтып берүүсүн. Ошондо 45-ке түшүрөт. Анан кайра Муса алейхиссалам келип айтканда 45-ке түшүрүп берди дейт. Ошентип отуруп кайра 5-5тен түшүрүп отуруп азыркы учурда ошол 5 убакыт намазды окуп жүрөбүз. 5 убакытты милдет кылды. Мойнубузга жүктөдү. Ошондон кийин дагы Муса алейхиссалам айтат, үмөтүң муну дагы 5 убакытты да окуй албайт дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен мындан дагы азайтып суроону Аллах Тааладан уялам дейт. Мындан дагы жеңилдик сурагандан Аллах Тааладан уялам дейт. Кимде ким ушул 55 убакытты калтырбастан жакшы окуп жүргөн болсо, анда Аллах Таала ушул 50 убакыт намаздын сообун берем дейт. Эгерде ушул толук окуп жүрө турган болсок, 5 убакытты аракет кылып жакшы окуп жүрө турган болсок, демек бизге 50 убакыттын сообу жазылат. Андан башка дагы бул намаз жөнүндө баяндарды, китептерди окуп турушубуз керек болот. Баяндарды окуп турушубуз керек болот. YouTube'да дагы көп, мисалы, анан китептерде бар, мисалы, намаздын фазилеттери. Мына ошолорду көп тез-тезден окуп турушубуз керек болот. Анткени бул намаздын фазилетин эсибизден чыгарып кое турган болсок, бул намаз окуу бизге кыйынчылык болот. Намаз окугубуз келбей, жалкоолугубуз кармап, ушундай болот. Эгерде бир нерсенин пайдасын билип турсаңыз, мисалы, анда ал нерсени кылуу жеңил болот да. Мына ошол сыяктуу эле намаздагы. Намаздын пайдасын билип, пайдасын кайта окуп, кайта китептерден окуп турган болсоңуз, намаз окуу жеңил да болот. Анан Аллах Таала буйруган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйруган бардык нерселерде, бардык ибадаттарда биз үчүн пайда бар. Сөзсүз түрдө бул пайда бар. Ушул эреже. Бул эрежени эстен чыгарбашыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам же Аллах Таала бир нерсени буйруду, ушул нерсени аткаргыла, ушул нерсени кылгыла дедиби? Демек ушунун аркасында ушул нерсени кыла турган болсок, ибадатты кыла турган болсок, демек биз үчүн сөзсүз түрдө пайда бар. Эгерде бир нерседен тыйылгыла дедиби? Аткарбагыла дедиби? Алыстагыла деди, мисалы. Мына ошол нерсенин аркасында сөзсүз түрдө зыян бар. Эгерде ушул нерсени айтканын кылбастан эле, буйруктарына баш ийбестен эле тыйылган нерселерди аткарып жүрө турган болсок, бул сөзсүз түрдө зыяны тиет. Бул ден соолугубузга зыян болушу мүмкүн, үй бүлөбүзгө зыян болушу мүмкүн, бала чакага же келечекте азыр тийбесе дагы 5 жыл, 10 жылдан кийин тийиши мүмкүн, мисалы. Мына ошону дагы эстеп жүрүшүбүз керек. Бул эреже, шариятта ушундай эреже бул. Анан намаз бул Куранда айтылган өкүмдөрдүн эң көбүнөн болуп эсептелет. Куранда өтө көп айтылган бул намаз жөнүндө. Азыр бу жакта 2-3 аятты айттык, хадистерди айттык, мисалы. Бул алдыда дагы айтабыз буюрса. Бул намаз жөнүндө 70тен ашык аяттар бар. Намаз окугула, намазыңарды тургузгула, намазга бекем болгула деген маанидеги аяттар өтө эле көп. Мындан дагы билебиз, бул намаздын фазилетин, намаздын даражасын, намаздын диндеги ордун ушундан дагы билсек болот. Өтө эле көп Аллах Таала буйруган. Андан кийин намаз окуш үчүн эми ушул нерсени кылып алайын, же ушул жашка чыгып алайын, үй бүлө кылып алайын, туулган күнүмдү өткүзүп алайын, жаңы жылга кирип алайын, же болбосо балам үйлөтүп алайын, кызымды узатып алайын деген ушул сыяктуу шылтоолор менен кармалып калбашыбыз керек. Аларга алданып калбашыбыз керек. Намазды азыртадан, бүгүнтөн башташ керек. Эртеңкиге да калдырбастан бүгүнкүндөн башташ керек болот. Биякта пайдаларын айттык, алдыда дагы хадистерди айтабыз. Мына ушул пайдаларын, соопторун мисалы угуп атасыз. Мына ушул нерселерди уккандан кийин дароо башташ керек эми. Дароо баштап кетиш керек. Жок дегенде бирден болсо деле намазды башташ керек болот. Бамдаттан баштайсызбы? Ошол бир намаздан баштап окуй бериш керек болот. Анан бир жаман кылыктар бар, жаман сыпаттар бар мисалы. Анан ошол нерселерден арылып алайын, ошол ичкилик таштап алайын, же сигарет таштап алайын, андан кийин баштайм, же башка бир ушундай жаман сыпаттар бар экен. Ошол нерселерди таштап алгандан кийин анан намаз окуйм дегениңиз бул туура эмес. Анткени бул намаз бул ушул жаман кылык жорттардан, жаман нерселерден, туура эмес иштерден намаз таштоого жардам берет ошол нерселерди. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: «Иннас солата танха анил фахшаи вал мункар». Намаз бул жаман нерселерден, арам нерселерден, туура эмес жолдордон намаз тыят дейт. Эгерде намаз окуп жүрө турган болсоңуз,
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөндөй, Аллах таала кандай буйруган болсо, ошол жол менен окуп жүрө бере турган болсоңуз, намаз сизди жаман жолдон өзү тосуп калат. Ал бир күндө, 2 күндө болбошу мүмкүн. Балким 1 айлап, 2 айлап жүрүшүңүз мүмкүн. Дары сыяктуу да бул. Дары дагы бир жериңиз ооруй турган болсо, дары ичсеңиз, бир ичкенде эле сразу жакшы болуп калбайсыз, сакайып калбайсыз. Мына ошондой эле бул намаз дагы ошол сыяктуу. Бир күн ичесиз, 1 ай ичесиз, 2 ай ичесиз, ошентип акырынан жаман сыфаттар, өзүңүзгө жакпаган нерселер өздөрү калып кете берет. Ушундай риваят бар. Жабраил алейхиссалам периштелердин эң улуусу, эң чоңу. Ошол 20 жыл намаз окуган дейт. 2 рекет намаз окуган экен, 20 жыл окуган экен. Бир бутунда, оң бутунда 10 жыл, сол бутунда 10 жыл мисалы. Ушундай окуган дейт. Анан окугандагы ошол өзүн жакшы ибадат кылгандай сезип, мисалы, Аллах Тааладан сурайт экен. О Аллахым, менчелик көп ибадат кылган, менчелик жакшы ибадат кылган пендеңби же периштелердин ичиненби барбы деп сурайт ошондо. Ошондо Аллах Таала айтат: менин бир пенделерим болот дейт. Алар 2 рекет намаз окуй турган болсо, бир убакыт эле намаз окуй турган болсо, мына ошол 5 мүнөттө болобу, 10 мүнөт болобу, ошонун ичинде эле окуп койгон 2 рекет намаз эле бул сенин 20 жыл окуган намазыңан дагы сооптуураак болот дейт. Мына биздин намазды айтып атат бул. Анткени биздин намаз Аллах Таала өзү буйруган намаз бул. Аллах Тааланын буйругу менен аткарып атабыз буну. Ал эми Жабраил алейхиссалам ал өзүнүн каалоосу менен ошол Аллах Таалага дагы да жакыныраак болоюн, дагы да ибадаткөйрөөк болоюн деп өзү ушундай 20 жыл ибадат кылган, намаз окуган дейт. Мына ошол Жабраил алейхиссаламдын намазынан дагы биздин окуган парз намазыбыз бирөөсү эле сооптуураак болот экен. Ибн Масуд радиаллаху анху сахаба сурайт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Айюл амали ахаббу илаллах?" Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амал кайсы деп пайгамбарыбыздан сурайт. Ошондо пайгамбарыбыз айтат: "Ас-салату аля вактиха." Өзүнүн убактысында окулган намаз Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амал дейт. Андан кийин кайсы дейт? Андан кийин кала биррул валидейн, андан кийин ата-энеңе жакшылык кылуу дейт. Бул ата-энеге жакшылык кылуу дегенден дагы эң жогорку, эң биринчи орунда өзүнүн убактында окула турган намаз эң сооптуу амал болуп эсептелет. Өзүбүз билебиз, ата-энеге жакшылык кылуу, ата-энени урматтоо, сыйлоо бул жакшы сыпаттардан, эң жакшы сыпаттардан бул. Эми ошолордон дагы өзүнүн убактында окулган намаз бул сооптуураак болот экен. Анан намаз окуу бул бейишке кирүүбүзгө түздөн түз себеп болот. Бул жактан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга даратына суу куюп берип, жардам берип жүргөн сахаба риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол бир учурда даратына жардам берет экен пайгамбарыбызга. Анан ошол учурда пайгамбар сурайт: ошол Аллах Тааладан эмне сурап берейин? Дуа берейин. Ошол дуа кылып Аллах Тааладан сурап берейин. Бир нерсе айтсаң, дуа кылып турайын дейт. Ошондо ал сахаба айтат: "Сиз менен бейиште бирге болууну каалайм" дейт. Сиз менен бирге болушту каалайм дейт бейиште. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Андай боло турган болсо, сен көп намаз окуп, көп сажда кылып, өзүңө жардам бер" дейт. Өзүңө жардам бер дейт. Бул кандай болду? Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылып кое берет. Дуа кыла берет, бирок ошол менен бирге бул жакта амал да кылыш керек. Мына ошол жерден да түшүнсөк болот. Жөн эле дуа кылып, бир иш жүрүшүп кетсин деп, күнөөбүз кечирилсин деп, жөн эле дуа кылып коюп, башка каалаган нерсебизди кылып жүрө берсек, бул дагы болбойт. Ошол дуа менен бирге бул өзүбүздөн иш аракет дагы болуш керек. Дуа менен бирге иш аракет дагы болуш керек. Мына ошол намаз биздин бейишке кирүүбүзгө себеп дагы болот бул. Башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман хафаза аля арба'i рак'атин qabla zuhr ва арба'ин бa'даha харрамаху Аллаху аля-нар." Кимде-ким үммөтүнүн ичинен айтат, кимде-ким үммөтүмдөн пешимден мурда 4 рекетке, пешимден кийинки 2 рекет намазга дайыма бекем болуп жүрө турган болсо, Аллах Таала бул пендесин тозоготуна арам кылат дейт. Тозоготун көрбөйт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Анан башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Юсбиху аля кулли сулама мин ахадикум садаqa, фа куллу тасбихатин садаqa." Биздин ар бир мүчөбүз үчүн 360 мүчөбүз бар дейбиз мисалы. Ошонун ар бирине садака берүү
милдет дейт. Ар бир күнүнө садака берүү милдет дейт. فكل تسبيحة صدقة. Ар бир тасбих айтканыбыз субханалла дегенибиз садака дейт. وكل تحميدة صدقة. Анан алхамдулилlah дегенибиз садака. وكل تحليلة صدقة. لا إله إلا الله дегенибиз садака. وكل تكبيرة صدقة. الله أكبر дегенибиз бул дагы садака. وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقة. Амр маруф нахи мункар кылганыбыз бул дагы садака. Бирөөнү жакшылыкка буйруп, жамандыктан тыйганыбыз садака дейт. Мына ошол кантип садака бериштин жолдорун айтып атат. Ар бир мүчөбүз үчүн күндө садака берип турушубуз керек деди. Анан ошол тасбих, Аллаху акбар дегенибиз, ла иляха илlalloh дегенибиз, субханалла дегенибиз, мына ошолордун бардыгы садака болот деп турат экен. Анан айтат уланысында ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. Анан духа намазы, чашке намаз дейбиз. 2 ракаттан болот, духа десек да болот, чашке десек да болот. Мына ошол духа намазынан 2 ракат гана окуп кое турган болсо, мына ошонун бардыгы толук дене мүчөлөрүнүн садакасына жарайт дейт. Садакасын өтөгөн болуп эсептелет дейт. Бул кайсы учурда окулат? Бул күн көтөрүлгөндөн кийин, күн чыкты деп билесиз да, күн чыккандан кийин жарым сааттан кийин окуп баштасаңыз болот. Пешимге чейин. Сахабалардан рivayet. Дахалту ана ва Масрук. Масрук жана дагы бир сахаба барат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын аялына барып сурашат экен. Факулна я уммал муъминин. О муминдардын энеси. رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة. Эки адам бар дейт. Бирөөсү намаздагы убактысы кирдиби дароо окуйт дейт. Мына озачар болгон болсо, азан айтып баштадыбы шамга, сразу озачат дейт. والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. Анан башкасы болсо озачарды дагы кечиктирет. Шам кирдиби дароо ачпайт, озачпайт. Намаз окуп же башка кылып жүрө берет дейт. Анан намаз кирген учурда, намаз болгон учурда ал дароо окубайт. Намазын дагы кечиктирип жүрө берет дейт. Калат анан Айша энебиз, пайгамбарыбыздын аялы айтат. Ayyuhuma allazi yu'ajjilu al-iftar wa yu'ajjilu as-salat. Кимиси намазды эрте окуйт, озачарды эрте кылат дегенде ал сахабалар айтат. Ал Абдулла бин Масуд дейт. Абдулла бин Масуд. Мына ошол учурда пайгамбарыбыздын аялы айтат. Казалика кана яснау Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Мына пайгамбарыбыз дагы ушундай кылат эле, Аллахтын элчиси дагы ушундай кылат эле деп көрсөтүп атат, айтып берип атат. Ошол намаз кирген учурда эле окуй турган болсок, мына ошол пайгамбарыбыздын жолу болот деп эсептелет. Биздин бул дүйнөдө бактылуу болуубуз жана акыретте бактылуу болуубуз үчүн дагы пайгамбарыбызды толук эстишибиз керек. Пайгамбарыбыз кандай жашаган болсо, кандай эртең менен тургандан кеч жатканга чейин кандай амалдарды кылган болсо, мына ошолордун бардыгын пайгамбарыбыз кылган жол менен кыла турган болсок, намаздарыбызды пайгамбарыбыз үйрөткөндөй окуй турган болсок, бардык иштерибиз пайгамбарыбыз үйрөткөндөй болгон болсо, мына ошондо биздин бактылуулугубуз ошондо. Мына ошону айтат да, пайгамбарыбыз дагы намаздын учуру кирди, дароо намаз окуйт эле дейт. Мына бул жакта айттык намаздын пайдалары, намаздын канчалык сооптуу экендиги. Сразу бейишке кирет дедик, мисалы бейишке кирүүбүзгө түздөн түз себепчи боло алат дедик намазды. Анан ар бир мүчөбүз үчүн садака болот дедик, мисалы. Мына ошол сыяктуу дагы соопторун айттык. Эң сүйкүмдүү, Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амалдардын бири болот дедик. Мына ошол нерселерди айткандан кийин бүгүнтөн намаз башташыңыз керек эми. Ушул нерселерди уктуңуз, ушул нерселерди уккандан кийин дагы намаз баштабай койсоңуз болбойт. Бүгүнтөн, эгерде баштабай жүргөн болсоңуз, бүгүнтөн башташ керек. Буюрса дагы бул сабактарды улантабыз. Эгерде бир убакыт намаз окуп жүргөн болсоңуз, көбөйткөнгө аракет кылың. 2 кылган аракет кылың. 2 окуп жүргөн болсоңуз 3 аракет кылың. Ошентип көбөйткөнгө аракет кыла бериш керек. Эгерде толук 5 окуп жүргөн болсоңуз, анда ал 5 дагы да бекем болгон аракет кылың. Кирген убакта эле дароо кирген убакта жамаат менен окуган аракет кылыш керек. Мына ушул соопторун айттык. Эгерде намаз окубай койсок, биз кандай нерселерге жетишпей калабыз? Бизге кандай зыян болот? Намаз окуй турган болсок, кандай пайдалар болот? Алдыда дагы айтабыз буюрса. Алдыда сабактарыбыз уланат буюрса. Ушул менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Ва саллаллаху таала аля хайри халқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.